Саламатсыңарбы урматтуу 6-класстын окуучулары. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Сабакка керектүү болгон окуу куралдарыңарды даярдап, бул видеону кунт коюп көрүп чыккыла. Демек, сабак баштаардан мурда мен силерге бул сүрөттү көрсөткүм келип турат. Бул сүрөттө силер эмнени көрүп турасыңар? Ал эмненин белгиси? Ойлоп көргүлө. Демек, тапкан болсоңор, азаматсыңар, бул демек достуктун белгиси. Демек, бүгүн биздин темабыз досу көп бала. Ал эми грамматикалык темаларыбыз болсо, сүйлөмдүн бышыктоочу менен таанышабыз, канчалык, кантип деген суроолорго жооп беребиз. Лексикалык материалдарыбыз ажырагыс, мыкты, айрылыш, токой, ишенимдүү, ошончолук, ошончалык, келечек, өткөн деген сөздөрдүн маанилерин чечмелейбиз. Бүгүнкү сабагыбызда балдар достук тууралуу маектешебиз, грамматикалык жаңы түшүнүктөр менен таанышабыз, аларды кеп маданиятыбызда туура колдонобуз, туура жаза алабыз, ошондой эле досторубуз менен мамилебизди бекем кылыш керек экендигин үйрөнөбүз. Биринчи көнүгүүгө көңүл бурабыз. Бул китебиңерде деле бар. Демек, бул жерде балдар эмне кылып жатат деп ойлойсуңар? Өз пикириңерди иниңер, эжиңер менен бөлүшкүлө. Жана бул жердеги көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздөрдү коюп жазгыла. Видеону паузага коюп, силер тапшырманы аткарып бүткөндөн кийин, андан кийин улантыла. Бул балдар достор. Алар токойдо жүрүшөт, чоң дарактын түбүндө жатышат. Ойноп жатышат десек болот, сүйлөшүп жатышат десек болот. Демек, силердин дагы сүйлөмдөрүңөрдө ушундай маанидеги сөздөр болсо, бул туура болуп эсептелет. Текст окуйбуз балдар. Айрылыш деген темада. Айрылыш деген балдар бул разделение. Ал эми эки жолдун айрылышы бул распутье. Келечек будущее, өткөндөр прошлое. Алдыдагы боло турган нерсе будущее. Ушул сөздөр биздин текстибизде бар. Анда текстти мен силерге окуп берейин. Эки дос болуптур. Алар аябай жакшы достор экен. Алар дүйнө кезип ырыс издеп чыгышат. Көпкө жүрүшөт. Токойлор менен, талаалар менен жүрүшөт. Тоолорго чыгышат, суулардан өтүшөт. Бир маалда алар эки жолдун айрылышына келишет. Ал жерде чоң таш жатыптыр. Ал таш окумуш экен. Биринчиден, таш жаркырап турат. Экинчиден, ташта солдо келечек, оңдо өткөндөр деген жазуу бар экен. Көз алдыңарга элестеттиңер деп ойлоймун. Эки дос экен, аябай жакшы. Алар дүйнө кезип ырыс издеп чыгыштыр. Ырыс дегени бул балдар ырыскы, бакыт таалай деген мааниде. Көп жерлерди басып баратышса, жолдон эки айрылышына келип калыптыр. Эми силерге суроо жана тапшырма. Тексттен достордун ажырагыс мыкты достор экенин билдирген кайсы сүйлөм бар? Эки достун аябай мыкты, жакшы дос экендигин аныктаган сүйлөм демек бизде бул жерде турат. Алар аябай жакшы достор экен. Жолдун айрылышына келген достор эми кайда барышат? Ой жүгүртүп көргүлө. Достор эки айрылыш жолдо турат. Эми кайда барат? Экөө эки жака кетеби, же бир жака кетеби, же артка кайтып кетеби? Жана эмне үчүн деп ойлойсуңар? Ошол суроого 1 мүнөт ойлонуп жооп берип көргүлө. Бир дос келечекти тандады. Себеби ар кандай коопсуздук, күтүүсүздүк болсо да келечек кызыктуу деп ойлоду. Ал эми экинчи дос өткөндү тандады. Себеби өткөн учурда баары тааныш, көңүлсүз болгону менен коркунучсуз деди. Алар ушундай бири-бирине окшош эмес, ар башка достор эле. Ошентип алар ар кимиси өз жолу менен кетишти. Бири-биринен канчалык алыстаган сайын ошончолук капалуу боло беришти. Себеби жаныңда досуң жок болсо, кайдагы келечек, өткөндөр да баары тааныш, көнүмүш болгону менен ишенимдүү досуң болбосо, эчтекеге арзыбайт. Демек, достор эки тарапка бөлүнүп кетишти балдар. Бири алдыга, бири бул жака, биринчиси экинчи тарапка кетти. Бирок канчалык алыстаган сайын ошончолук капалуу боло беришти дейт. Ошол сүйлөмдө карагыла, канчалык, ошончолук деген сөздөр турат. Бул сүйлөмдүн бышыктоочу балдар. Орус тилинде, эне тилиңерде обстоятельства болот. Бул дегени эмне болушту? Капа боло беришти.
канчалык ошончолук. Бул достордун канчалык капа болуп атканын өлчөп атат да, бизгечи канчалык экендигин өлчөм берип атат. Аябай ошончолук капа болушту деп. Ал эми жаңы сөздөр көнүмүш привычно, ар дайым адат болуп калган, ар дайым кайталана бергенде биз привычно, көнүмүш дейбиз. Бул кайсы жерде колдонулду? Өткөн турмушта, өткөндөр бардыгы көнүмүш, бизге ар дайым көнүмүш болот. Ишенимдүү бул верный, жаныңда ишенимдүү досуң болбосо эчтекеге арзыбайт дейт. Экинчи тыгындын тапшырмасы достордун эки башка экенин тексттен далилдерди тапкыла. Достор эмне үчүн капалуу? Эми достордун эки башка экендигин кайсы сөздөр менен, кайсы сүйлөмдөр менен далилдейбиз деп ойлойсуңар? Достор эки түрдүү болуп чыкты, эми ошону далилдешибиз керек. Демек, муну биз бул сүйлөмдөр менен далилдесек болот экен. Бир дос келечекти тандады, ал эми экинчи дос өткөндү тандады. Алар ушундай бири-бирине окшош эмес, ар башка достор эле. Демек, ушул үч түрдүү далилдер менен суроону жооп берсек болот экен. Эмне үчүн капалуу достор? Эмне үчүн капалуу болуп калышты? Анткени алар бири-биринен алыстап кетти эле. Ошентип экөө эки жакта кете беришти. Экөө тең капаланып түнөрүштү. Күн да түнөрдү, тез эле түнгө айланды. Экөө тең түнөй турган жерге токтошту. Бир дос жоон дарактын түбүнө жатты, экинчи дос да бир эмен дарагынын түбүнө жайгашты. Анан капалуу бойдон уктап калды. Эртең менен достор экөө тең бир учурда ойгонуп, бир дарактын түбүндө укташканын көрүштү. Түнөр, мрачник. Бул жерде экөөсү тең түнөрдү деген, аябай экөөсү тең түнөрдү, күн да түнөрдү, мрачник, аябай кабагын бүркөдү, капаланды деген мааниде. Түнөй турган жер болсо, бул ночлег, жата турган жер, каерде укташты. Эки дос кантип бир дарактын түбүндө болуп калышты деп ойлойсуңар? Эми карагыла, эки жакка кетишти эле, кантип экөөсү бир дарактын түбүндө болуп калышты? Ойлоп көргүлө. Биринчи дос укмуштуу окуяга таң калды. Ушунчалык таң калгандан башкага да алы калбады. Экинчиси аябай сүйүндү. Сүйүнгөндөн коркуп да кетти. Кимдир бирөө ташка тамашалап жазып койсо керек, деди биринчиси. Балким, тамаша эмес, деп жооп берди экинчиси. Балким, өткөн менен келечек кээде бир жерден жолугушат го. Биз ошондой жерге келип калсак керек. Эмне болгонун жөнү менен түшүнбөй эле эки дос андан ары көз көргөн жака кете беришти. Кайда болсо да мейли, бирге болсо болду. Демек, текстибиз мына ошентип, эки достун кайрадан бири-бири менен достошуусу менен аяктады. Жаңы сөздөр: укмуш чудо, укмуштуу удивительный, укмуштуу окуя приключение. Демек, бул жаңы сөздөрдү эсиңерге сактап, аны күндөлүк турмушта колдонгула. Тексттен достор жолугушуп калганын түшүндүргөн сүйлөмдөрдү тапкыла. Кайсы достугу туура деп ойлойсуңар? Достор бул окуядан кандай жыйынтык чыгарышты? Достор өздөрүнө жаңы дос табыштыбы? Демек, ушул суроолорго балдар ой жүгүртүп жооп берип көргүлө. Тексттен достордун бири-бири менен жолугушуп калганын далилдеген сүйлөм, демек, бул жерде турат. Эртең менен достор экөө тең бир учурда ойгонуп, бир дарактын түбүндө укташканын көрүштү. Кайсы достугу туура деп ойлойсуңар балдар? Эми ойлоп көргүлөчү. Кимиси туура кылды, кайсынысы туура жасады? Эки дос да туура эмес иш тутту. Анткени достор бири-бири менен бөлүнбөш керек эле. Достор бул окуядан кандай жыйынтык чыгарышты деп ойлойсуңар? Алар эмне деп чечимге келди, эмне деп ойлоду? Демек, достор бул окуядан эч качан бири-бирин жалгыз калтырбай, кандай гана жол болбосун, чогуу барыш керек экендигин түшүнүп жетти. Достор өздөрүнө жаңы дос табыша алган жок. Кайрадан эле өзүнүн эски достору менен кайра
бирикти. Демек балдар, биздин жашообузда дагы достор мына ушундай маанилүү орунда турат экен. Силердин дагы жакын досторуңар бар болуш керек. Ошол досуңар менен дайым бири-бириңерди түшүнүшүү менен мамиле жасап, бири-бириңерди колдоп, кубаттап, ар дайым жардам берип, достукту бекем сактоого аракет жасагыла. Кийинки тапшырма. Сүйлөмдөрдү бири-бири менен жеби аркылуу туура байланыштыргыла. Жеби дегени бул мына стрелка балдар. Дептериңерге жазасыңар 42 көнүгүү. Бир тарапка бул катардагы сөздөрдү, бир тарапка бул катардагы сүйлөмдөрдү. Муну кантип иштейбиз? Бул жерде дүйнө кезип чыгышты деген сүйлөм менен достор саякаттап кетишти деген сүйлөмдүн мааниси бирдей. Ошону биз туташтырып койбуз. Экинчи сүйлөмдө эки жолдун айрылышына келишти деген сүйлөм менен бул жактан кайсы сүйлөмдүн мааниси бирдей окшош экендигин карап туруп, аны да ушундай кылып жеби аркылуу стрелка менен туштап коебуз. Бул тапшырманы дагы аткаргыла. Мен дагы бир сөздү силерге иштеп берейин, жеңилирээк болсун. Өз жолу менен кетишти. Өз жолу менен кетишти. Бул жакта көргөн жакка кете беришти. Көз көргөн жакка кете беришти. Демек, өзүңөр окуп көрүп туштайсыңар муну, Андан кийин тексттеги маалыматты 2-3 сүйлөм менен жалпылагыла. Текстте айтылган маселени белгилегиле. Буга балдар ооз эле жооп берсеңер боло берет. Текстте айтылган маселени белгилегиле. Бул текстте кандай маселе, кандай проблема айтылып жатат, өз оюңарды айтасыңар, аны аргументтештирип, мисалдар менен далилдейсиңер, анан жыйынтык чыгарасыңар. Балдар, кандай гана текст жөнүндө биз өз пикирибизди айтканыбызда, аны мисалдар менен, аргументтер менен далилдеп айтып үйрөнгүлө. Мисалы үчүн, бул текстте маселе эки достун ортосундагы баягы карама-каршылык дей турган болсок, эмне үчүн карама-каршылык болду? Аны далилдегиле. Эки достун ортосундагы достуктун бекем сакталышы десеңер, аны да далилдешиңер керек. Өзүңөрдүн ой пикириңерди далилдүү айтууга үйрөнгүлө. Тапшырма. Өз алдыңарча жакшы дос деген темада 8-10 сүйлөмдөн турган текст жазып келгиле. Текст түзүүдө төмөнкү суроолорго жооп бергиле балдар. Силердин досуңар барбы? Канча досуңар бар? Жакшы дос деп кандай досту айтса болот? Жакшы дос болгон оңойбу же кыйынбы? Жана эмне үчүн? Демек, ушул суроолорго жооп жазып, ар бириңер өз мугалимдериңерге тапшырманы жөнөткүлө. Сабагыбыз соңуна чыкты балдар. Саламатта туруңар.